Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры урпактарга аян спектаклин даярдап, көрүүчүлөрдүн назарына сунушташты. Спектаклдин режиссеру Нурбек Урматжан уулунун айтымында манасчылык өнөр андагы ак каранын кармашы, бүгүнкү күндөгү терс окуяларды көрсөткөн чыгарманын негизинде жаралды. Манасчылык өнөрдүн касиети, анын улуулугу спектаклде берилет. Бул теманы өзүм биринчи тандап калган себеби ушу Таласка келгенден кийин касиеттүү манас ордобуз бар. Ана ошол жерге арба алып, ошол жерге барганда бир башкача аура, башкача мамилени сезип, ушинтип жан дүйнөм арбалып, аруланып жүрдүм. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, манасчылар менен катарлашта жүрүп калдым. Анан кийин ушу манасчылар жөнүндө, анан манасчылардын баштан өткөн окуяларын, ошолорду угуп, алардын ошолордун бир ичиндеги жан дүйнөсү мага кызык болуп келди да. Бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кыргыз эл жазуучусу Кайрат Иманалиев Олжобаевичтин калемине таандык. Урпактарга аян чыгармасын сахналаштырдык. Урпактарга аян спектаклдин бет ачарына шаар тургундары жана коноктору, театр ишмерлери жана Урпактарга аян пьесасынын автору Кайрат Иманалиевдин катышуусунда болду. Спектаклде манасчылык жол, ага берилген касиет, аян менен айтуучулукка бет алган манасчынын ролун Нурлан Ержанов жаратты. Кыргызда башканы коюп манастайт деп биринчи манас менен баардык нерсени иш-чараларды баштаганда, бул биринчиден кыргыздын улуулугу, ушундай аруу дүйнө, өзгөчө бир сыр дүйнө, манас дүйнөсүнө бул жаттап алып айткан, ар бирибиз үчүн эми баягы сыртынан ура ура манас дей беребиз, бирок манасты өзү жаттап айткан бул болбойт экен да. Муну бир ошол дүйнө менен байланышып, аян аркылуу, ошону өзүң көзүңө көрүнгөндөй, өзүң туйгандай, сезимиң менен билип аткандай, ошолор менен аралашып жүргөндөй айтсаң, анда күндөп түндөп айта бересиң. Күндөп түндөп айтып аткан чыныгы манасчылар, алар баатырлар, ошол дүйнөгө аралашкан, алар сөз жаттаган эмес, алар ошону көрөт, билет, аралашат, анан түгөнбөйт, арбап алат. Бул өзүнчө дүйнө экен. Спектакль манас рухунун касиети, бүгүнкү күндөгү оор кыйыш заманынын терс окуялар менен сүрөттөлүп берилиши спектаклдин көрүүчүлөрүн өзүнө тартты. Кыргыздын табигатында манас темасы эч качан өлбөйт дагы, өчпөйт дагы. Ошол кыргыз эли манас менен шугулданып, манас менен жашап келген. Анан бүгүнкү спектаклды көрүп отуруп, урпактарга аян деп атат. Эми карап отурсаң, кайып дүйнө менен насыркы дүйнөнүн аралашканын көрүп алып, ушундай эле толкунданып кетесиң да, ошол манас атанын дооруна барып кайра келгендей болуп. Кыргыздын укура чындыгы ушул. Айкөл атабыздын кайтыш болгону, Алмамбеттин кайтыш болгону, Чубак сыргактардын кайтыш болгонуна кошок менен кыргыздын салт санаасын көрсөткөн, кайра барып өзүбүздүн бир багы нукура кыргызчылыгыбызга бара турган сонун спектакль болду. Чыгарманын автору, белгилүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Кайрат Иманалиев аталган пьесаны 15 жыл мурун жазган. Буга чейин кыргыз эл артисттери роль жаратып, борбордогу алдыңкы театрларда коюлган спектакль бул күнү Талас театрында коюлгандыгы, айрыкча режиссер манастын өзөгүн түшүнгөндүгүн жана аны ачып бере алгандыгын баса белгилеп, ыраачылык билдирди. Мында ошол манас дүйнөсүнүн сыры, манас дүйнөсүнүн баардык касиеттери камтылган экен да. Ошол манасчылардын бүгүнкү күндөгү кандай орду бар экендигин, манасчылык кандай өзгөчө касиетке ээ экендигин билгизе тургандай коюптур. Мага ошол манасчылыктын өзөгүн сактагандыгы абдан жакты. Ошол манастын руху, манастын айтайын деген ою бул драмада, пьесада, спектакльде көрүнүп турат. Артисттердин ойногону дагы манасчынын, Бакай атанын, Кайып эненин ар бир артисттин ойногону ошо режиссер тарабынан абдан туура багыт берилген экен да. Режиссердун ушул манас темасын түшүнгөндүгү, ошол манасчылыктын сырын түшүнгөндүгү көрүнүп турат да. Анан эми бул театр Талас театры. Талас түздөн түз манас менен байланыштуу. Мына Манас атабыздын күмбөзүнө канчалаган дүйнөнүн элдери келет. А Талас театрында манас дүйнөсүн, манас ааламында аңызалаган спектакльдер болуш керек да. Ошон үчүн бул театрдын репертуарында узакка жүрүшүн каалайм.
Спектаклдин бет ачарына качкан облус жетекчисинин орун басары Мира Сейдикеримова Манас ааламы бүтүндөй элибиздин кан жанына сиңип, айрыкча касиеттүү талас чергесинде Манас темасына байланышкан иш-чаралардын өтүшү ар бирибизди кубандырат жана бул спектакль өлкө аймагында гана эмес, коңшу өлкөлөрдө коюлушу керектигин белгиледи. Ушул Манас темасына кайрылганыбыздын дагы бир себеби учурда Манас эпосун популярдаштыруу, элге кеңири жайылтуу максатында да президенттин жарлыгы чыккан. Ошондуктан Манас, Семетей, Сейтек үчилтигин баягы популярдаштыруу максатында биздин Талас облусунда көп иштер жасалып жатат. Ошол иштин бирөөсү ушул спектакль болуп калды. Бул спектакль Талас областындагы бардык райондордо гастролго чыгып, анан бизде бир чоң максатыбыз бар. Ошол коңшулаш Казакстан Республикасынын Түркистан аймагына дагы, ошондой эле Тараз шаарына ушул спектакльди гастролго чыгарып, атайын делегация барып келели деген оюбуз бар. Белгилей кетсек, облустук театр аталган спектакльди коюу менен 16-чы театралдык сезонун жабышты. Нурбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.